Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Аты жөнүм Усейна Дарья Курманбековна. 2015-жылы сентябрь айында министрдин приказы менен ушул должностко назначить этилгем. Ошондон бери ушул цирктин кызматкери катары кызмат өтүп атам. Ушу 2015-жылдан бери. Ушул быйыл сентябрда 3 жыл болду да келгениме. Мына ушул жуманын башында ушул кыргыз циркинде иштеген артисттердин көпчүлүгү десек болот го, көпчүлүгү ушул цирктеги коррупциялык иштерди, жазалбай аткан иштерди айтып, жогорку кеңеште талкуу болду, министерстводо, өкмөттө да талкуу болуп атат, журналисттер да көп чагылдырып атат. Ушул Курмангазы Исанаев 14 жылдан бери директор болуп отурат, эчтеке жасаган жок. Ошону менен кошо сиздин да атыңызды атады, ушул кызматтан кетсин, кошо биз жаштардан директор кылабыз деп. Бул мындай кеп бекеринен чыкпайт да, эмне үчүн сизди кошо кетсин деп атат. Исанаевго маселе башка. Эми мен артисттердин ичине кирип чыкпагандан кийин алар эмне үчүн эмне себептен мени кошо кетип атканына мен эчтеке жооп бере албайм ал жөнүндө. Ал сөздү өздөрүнөн сураңыздар. Потому что алар жазып атат да мен жазган жокмун да. Кандай деп ойлойсуздар? Анан кийин 2015-жылы мен келгенден баштап эле буга чейин дагы ушундай жазып эле ушул жаловаться этип эле келишкен экен. Ошо мен келгенден кийин ошол нерсе токтогон жок. Бирок канчалык жалобаларды жазып, каяка чейин кайрылбаса, ошол жактан келген текшерүүчүлөр баарын текшерип, баары эле биякта туура документально баары эле өз ордунда турганын подтверждация этип, ошон үчүн ушул күнгө чейин келип болуштук деп ойлойм. Сиздер сопсон иштеп атсаңыз эле ушул артисттер бир жөндөн туруп алып эле жазып атышат. Бул жерде чөптүн башында кыймылдаган. Мен сопсон иштеп атканымды мен айта албайм. Мен өзүмө өзүм баа бере албайм. Бирок мен кызматтык должностной обязанностьна эмне кирсе, мен ошону так аткарганга аракет кылып жатам. Өкмөттүн тиги тапшырмасын аткарып жатам. Ушул циркте иштеген Биздин эң башында келгенде биринчи жолку цирктин артисттери менен болгон биринчи столкновение эмнеден келип чыккан? Мен өзүм өмүр бою ушу культуранын адамы болуп иштеп келатам. Мен өзүм Москвада Щепкин атында институт бүткөм, училищаны высший бүттүм. 17 жыл мен театрда иштедим как актриса катары. Андан кийин мен областта начальник болдум, райондо начальник болдум. Ошо 10 жылдан бери кызмат аркалап келатам. Анан мен биринчи жолку артисттердин мага недовольствосы эмнеден келип чыкты, мен сизге азыр түшүндүрүп берем. Анткени сиз кандай деп ойлойсуз? Өкмөттөн штатта туруп артист болуп, цирктин штатында туруп, өкмөттөн айлык алып аткан киши сен чыгып билет сатып атат, кассага сатып атат, билет иштейбиз десек, ошол артист мага мен чыккан выступлениема акча төлөп бер дегенге акысы барбы? Болгон ушул маселеби? Ошол маселеден келип чыкты баардык нерсенин баары. Бул жерде айтылып аткан жанагы ремонтко бөлүнгөн 56 миллион сомдун максатсыз пайдаланганы, мейманкананы менчиктештирүү аракети, ушул сыртын жылтыратып койгон менен ичи аябай калтырак экен, аябай сасык экен. Мындай катуу айтсам кечириңиз, мына 2 сааттан бери кыдырып жүрөбүз, мындай дем алуу да кыйын болуп кетет экен. Мына ушунун баарын эшиттик артисттерге ушу жетекчилик эч кандай шарт түзбөй өз билгенин кылып келатат деп ушу артисттер, ушу аттуу баштуу артисттер баарын ачык айтып беришти да. Эми ал миллиондогон акчалар келсе, ал миллиондогон акчалардын каяка кетип атканын, эмне болуп атканын жооп бере турган биякта главный бухгалтер бар. Мен материальный ответственность эч кандай, материальный жакка мен эч кандай тиешем жок. Ал акчаларга келип аткан аларга эч кандай мен тиешем жок бул жерде. Аякта главный бухгалтер бар. Первый распределитель кредитов это сам директор өзү. Ошон үчүн эми ошонун баары эле ушундай кетип атат, бияка кетип атат, бияка кетип атат деп акчалар айтылып атат, бирок ошол подтверждать эткен документтер доказать этилген жок да.